атым Эльза. Мен Ысык Көл областынын Кызыл Суу айылынан болом. Ошол жерде 9-класска чейин окуп, бул Бишкекке окууга тапшырып келгем. Чүй областынын Кашка Суу айылынан болом. Өзүм ушул жакта туулуп өскөм. Кадимкидей эле айылдык жашоо менен чоңоюп өскөнбүз да. Мал багып, кой кайтарып дегендей. Шорок компаниясына кирип, бирок ал жактан жумушка илиниш үчүн биринчи ошо стажер болуп, мындай үйрөнчүк болуп өттүм. Жүктөөчү, грузчик болуп иштедим. Биз ошондо кампадан продукцияны машиналарга жүктөп, дүкөндөргө, майда комокторго ошолор продукция жеткирип турчубуз да. Ошо Шороодо иштеп жүргөндө эле Motorola деген телефондар ал убакта аябай жаңы чыгып, кызыктуу болуп атканда, Motorola L7 деген. Мен аны алгандан кийин өзүм ичинде эмне бар экен, кандай эмнелерин өзгөртсө болот деп кызыгып карап жүрүп анан. Мен оюмча ошо программист болуп өрчүшүмө ошол аябай чоң түрткү болду, анткени программист болгондо чыдамкайлык керек экен да. Отуруп бир нерсени баштагандан кийин аягына чыгарган аябай маанилүү. Экинчи балалуу болгонбуз. Ошол келинчегиме келип айттым. Мына бул жумуштан таштап жакка өтүп атам. Айлыгы бирок 2 эсе аз болот экен. Башында түшүнгөн жокмун, эмне үчүн ушундай ведущий специалист болуп жүрүп, эмне үчүн кетти деп. Bitwelf деген компания келдим. Бул америкалык стартап. Офис 2 жерде бар, Бишкекте, Нью-Йоркта. Бул компания сайттардын конструктору, башкача айтканда, сайт жазган сайт да. Биз ошондо атайын жасалма интеллект алгоритмдер жазганбыз. Ал алгоритмдер башында мындай сайт деп, мага мындай сайт керек деп кийинкиси деп баса бергенде эле өзү 1 мүнөттүн ичинде сайт жазып берип коет. Андан соң жасалма интеллект канчалык акылдуу болбосун, баары бир адамдын дизайнерлик мүмкүнчүлүктөрүн баары бир аша албайт экен да алардан. Адамдар бизде ошондо машина менен кошо адамдар чогуу иштеп, ошо клиенттерибизге абдан кооз сайттар жазып беришет. Анан декреттен чыгып, өзүмдүн ошо мурунку иштеген жериме барып, өзүмдү мындай жакшы, бактылуу сезген жокмун да. Анткени мындай үйдөн иштеген абдан жакты да мага. Мындай алыстан иштеп, ошонто акча таап, балдарым менен дагы үйгө жетишип, ошондой жумуш кантип тапсам болот деп жолдошумдан сурасам, ошо окубайсыңбы, ошол биринчи версткадан башта дейт. Кичи фронтенд разработчик болуп иштейм. 6 айдай стажер болуп иштеп жүрдүм. Ата-энем биринчиден шок болду, ушинтип баарын жыйыштырып, 2 балаң менен сен карьера түзүп келатпадың беле, эмне үчүн антип жатасың деп. Бирок жолдошум сен колуңан келет, жүрү, кеттик астыга деди. Макул деп ошо чогуу жумушума кеттим. Ошо 2016-жылы жумушума кетип, 6 айлык окудум. Проект менеджерлер айтты, ошо эме деп өжөргөнсүң, өжөрлөнгөн берген тапшырманы аягына чейин чыгарат экенсиң. Ылдамдыгың аз болсо дагы сени алалы деп айтышты. Ошо марттан бери ошо кичи программалоочу болуп иштейм.
канчалык алыс региондо канчалык алыс жерде жашап атсаң дагы эмне адам болбосоң дагы сен программист боло аласың деп ишендим да.